Ассаламу алейкум достор. Кандайсыздар, амансыздар? Жана жүктү алып келип Мичиганга тапшырдым. Силер көргөн бийик кылып тарып чапкан. Бүгүн эмне жүк десеңер, бул яшик. Кадимки яшик. Бирок бул яшик эмес, бул алма экен. Биринчи жолу алма жүктөп атам. Мен азыр мына каралы. Кызыл алмалар. Яшикте муну алып барат, упаковка кылат. Андан кийин магазиндерге таркатат. Могу жактан да жүктөп атат. Азыр мен азыр жеп атам, ая ширин экен, сонун экен. Алдыда да менден башка эки трак жүктөп бүтүп, булар жөнөгөн атыштыр. Азыр мен келдим. Мында да калды да бир трак жүктөп атат. Жүктөп байлап атат. Экинчиси бул экен, анан мен үчүнчүсү. Азыр бизге 40.000 паунд. Мындайча айтканда бир 18 тонна алма жүктөп берген атат. Алмаларды булар бирден тербейт экен. Мен жолда келатканда көрдүм. Экзилди жылдырдым достор. Böylerin экзил ортосун талтайып калды. Азыр ылдый кылып эки катар кылып жүктөйт. Чүрөт өдөсүндөчү. Карала, мына жакта да алма турат. Эми алманы көрүп эле жүрөсүңөр. Бирок ушул алмаларды упаковка кылып туруп магазинге таркатат да. Биз магазиндерден Walmart деген магазин бар, ошол жерден пратты алабыз, ошол жерден алып жүрөбүз. Анан мен силерге дагы көргөзүп коеюн деген. Алмаларды булар бирден жылып, анан упаковкалап, яшикке салып, анан жөнөтүп деген нерсе жок. Мына алмаларды караңыз. Алма бак. Сагыл. Техникалардын турушун. Мына бул алма голден. Сары алма, голденбы? Ким билет, билгендер комментарий жазып койгула. Буларды мен жолда келет көрдүм. Бирден терип аткан көргөн жокмун. Алдына үйүлүп калды мындай. Күп-күлө коюп тур да, бирден терсе яшиктерге салмак сразу. Например, мен Кореяда иштеп жүргөндө алмаларды бирден терет элем. Кыргызстанда деле ошондой. Бирок азыр бул жерде жерге күйүп коюптур. Алмаларды жерге күйүп салыптыр, астылардан эле анан кийин яшиктерге салып алат экен да. Бул азыркы терилген алмалар. Мына жактан терилген окшойт. Мына жагы терилип бүтүп калыптыр. Аябай көп экен. Мен өзү ушул алма поляга келдим, Мичиганда. Бул Индиана, Чикагонун жанындагы кошуна штат. Мичиган, Индиана, анан Иллинойс штаты, Чикаго шаарда негизи. Иллинойсты көпчүлүгү кыргызстандагылар билбейт. Сразу эле бизде. Анан ушул азыр мына алманы жүктөп берип аткан ушул жерде ишчиби же ушу хозяинби билбейм. Мына бул Фордто айдап жүрөт, пикапты. Ой, Рекс. Ой, стой. Чирип маршыга. Мен силерге мына машинанын чирип калганын көргөзөйүн дедим эле. Анан карала, эчтеке калбай калды. Мына трик мени кабамды атпай. Кай. Мындан эле кетип калайын. Мен силерге бир историяны эсиме түшүп кетти. Пикапта иштеп жүргөн маалда силер да бир күлүп койгула. Пикапта иштеп жүргөндө жүк алып келдим. Анан кадимкидей эле монда үй экен, адрес туура эмес. Анан навигатор көргөзүп, анан уруп жана үйгө келдим. Үйгө келсем, машина ылдыйга коюп койдум. Мында дөңүрөк экен, чыгып барсам, үйүндө эч ким жок. Анан кыйкырып атам. Ишмет ака, Ташмет ака деп кыйкыртам. Анан кыйкырып атсам эле өзү наракта газон касилка менен оруп жүрүптүр, трактор менен угулбайт. Бир маалда үйүнөн эките ит чыгып мени колап кетсе болобу? Эките ит чыгып мени колап кетсе болобу? Мен мисалы тапышкечен болчумун, тапышка менен тепсем, мындай эле үй да. Жүгүрүп келип, анда жагында газон оруп атты. Мен алдына келип алыпмын. Кыйкырсам эле эки ит үйүнөн чыкты да, капкара иттер экен, колап кетсе болобу? Баягы тепсем тапышкам учуп кетти, кыйкырып атам, айлай. Жанагы катын тип карап мени карап тракторун токтоду, жүгүрүп келди. Мен өпкөм көбүп калган. Эмне келдиң деп, ушундай жүк алып келдим десем, жүктүм бул жерге эмес, адресин көрүп башка жакта экен, адашып калсын деп. Баягы эле машинага жетишсе жылаң буттап кой. Тапышкам учуп кеткен. Тапышкам баары таап алып, көтөрүп алып өкүлдөп. Жүрөгүм баарын түшүрүп. Ошондо колап кеткен. Достор, азыр силерге мен бир трагымда бир несин көргөзөйүн. Трактор астынан карала, маяк атат. Астынан маяк. Мына жерден маяк атат да. Мына жерден маяк атат. Кандай маяк атат, эмне атат билбейм. Шапка алып барып көргөзөм. Возможно, мына жерде сальник кетип калган окшойт. Анан мен уровеньди карасам, май азайып калып атат. Уровень кылып, май доливка кылып
айдап келдим. Азыр мына жүктү алып алгандан кийин шапка алып барып, шап деген эми бул сервиске алып барып, андан кийин тракты жасатабыз буюрса. Ошо достор, мына алманы жүктөп атат. Алма жылайчылар, калоочулар жесеңер болот алып. Мынакей, азыр жүктөп бүтсө, тартып чырайлы кылып байлап эми каралы. Ар бирин тартып чыгыш керек да. Канча яшиге ар бирин тартып чыгыш керек. Мына окшоп. Мына бул экиден тарттыр, аркаларын, алдыларын экиден тарттыр. Ортолорун аңа көрүнөр. Экиден тарттыр. Ортолорун бирден тарттыр. Алдында эки яшыкты, эки катарды экиден тарттыр да. Биз бирден эле тартабыз. Возможно, алдын экини тартып коем, аркасын экини тартып коем. Калгандарына бирден тартам. Азыр мынанын ичинде толо страп бар. Страп деген ошо ремендер. Азыр возможно жетпей да калышы мүмкүн. Мына ремендер бар. Азыр жүктөп бүтсө, тартып байласак, сиздерге көргөзөм. Экрандан алыстабастан лайктан бастыргыла. Жүктөп бүттү. Азыр мына жүктөп бүтүп 3 алма көтөрүп келиптир, мына кызыл. Мынаны жеп кетесин деп. Аркасына чейин. Мындай алып жүктөдүк. Буюрса азыр эми жакшынакай кылып бедейлерин баарын жүктөдү. Бир алма тоголон жатат. Кетти мына чирип калган машинасын минип алып, силерге чирип калган паровоз түшүп калганын көргөзөйүн деп итке таланайын дедим. Яшиктерге базар жок, чыдап иштеп атканы кара. Азыр пустой яшиктерди мынтип алып келишет экен. Пустой яшиктер. Азыр эми байлайын эми. Нердеги достор да кетип калышты. Жүктөп байлап алышып. Мен гана калдым. Сырасы таптып байлайлы, андан кийин айдайлы дегендей. Мына достор, байлап бүттүм. Мына алдына экөөнү тартыш керек эле, бирөөнү эле тарттым да. Ремен го бар. Бирок ремендин мына жолу бар го, наркотта азыр мына көрсөтөм. Мындай жок болду да. Мына жердечи. Мына жерде ушундай жок болду. Бирөөчү. Мында лишний турат. Муну да алып өтүш керек да. Мынаны ошока жөнөтүп жүрсөм болот эле. Бул келип мына жерге такалып калды. Карала мына жергечи. Мына жерге тийип, мына ал жака кыйшайып калган да, түз эмес. Ошо кичине кыйшайып көтөрүлүп калган үчүн мыналардын жолун тосуп калган да. Анан наркы бетинде да ушундай 5 түк бар, мына көрсөңөр, 5 түк. Наркы бетинде 5 түк бар. Ошо наркы бетине карап тарттым 5-оны. Мына ал жерде күчө бош, мына жерден да тартсам болот эле. Жок болду. Анан кашайып мына жерде дагы жок да, мына ушундай жүктөлүп калган. Мунун да кыйгач кылып тарттым. Мунун эле наркы бетинде да кудду ушундай бар, муну ушуна тарттым. Мынаны да кылып тарттым. Муну кандай кылып тарттым? Мынаны да кылып. Крес кылып тарттым да, мындай кылыпчы. Себеби мына жерде жок. Мындайчы жылдыра турган жок. Муну дагы ничке страптан бир тартайын десем, экөө эле да мындан дагычы. Мен алган жерде экөө эле калган экен, ошо экөөнү эле алып алдым эле. Өзү бир алтын алышым керек эле. Майда мен мындай кылып тарттым. Эми болушунча. Өзүм кыйгач кылып тарттым да мякачы. Мындан да мындай кылып кыйгач кылып тарттым. Мына ал жагында болгон 5-оны катарынан тарттым бияка. Бул жагы жакшы. Нар жагы жанагы яшик. Мына яшик ичкериде турат да, мына карала. Бул яшик бир аз кичинерээк. Мына дагы бирок бийигирээк да турат. Ичкериде турат. Наркы яшик жоон да широкий. Бер жака чейин чыгып турат да, жолун тосуп калган да. Азыр эми менде страп мындайдан жоондон 5-6 бар. Бирок тартып кое турам. Мына дагы мынанын түшүнө жок да, дөңгөлөктүн түшүндө. Ана жерде да жок, танакта да жок. Эте болушунча тартып койдум да, ушу бир страп. Өткөндө да бир страп жетпей калган да. Бак, керек малды алам дейсиң, кийинкисин алып коем дейсиң. Ошончо эсиңе чыгып калат. Мындай кылып тарттым. Байлагандарды мындай ишине бир баа берип койсоң, кара. Мына өзүн байлап койгондорду. Бул американский байлаш дейт. Мен Кореяда жүргөндө бу пияздарды кореysче байлашты кылып үйрөнүп алдык эле. Бул жака келип американецтерден американский байлашты. Жинжир менен тартып коюмбу. Азыр эми бул бир тормуз тепсем, сыйгаланып алдыга түшүп, жолдун баары алма терип жүрсөм, жолдо пакет менен. Кай Кудай сакта. Мына олунда бар, мына алчы. Мына жерге чейин эле келип калат.
Mınal жаққа чейін мынал тартып қойым. Крес қылып. Ұсталар, шындай болады да. Қандай қылса екен, бір страп жоқ. Мына жерде болғанда ешкімсі да жоқта болса сұрайды, страп бар ой, ашықша бар ой деп. Қашай бұлардың барды жүкті бері кетіп қалған. Мына майға келе тұрған болсақ, біраз тамшылап тұрды. Эми ертең бұйырса мұны азыр шапқа айда бар, тоқтатып ертең жасатып ал, анан кейін кетеміз. Шында май ағып қалған. Мұны қанша жасайды? Өткенде бір жерден көрсетсем, коробканы жүрішке, коробканы мен мотордың жаңағы айқалышқан жерінен кетіп өтеді. Коробканы жүріш спленден ақ, бірақ мен, май саймен $5000 болады деді. $5000 бұққанда мейланда бір айланып келейін деп келе бердім. Аз бір шапты сөйлессем, кішкене арзанырақ айтады, ертең барып басын білеміз. Шындай да, ерде жақшырақ тапқаныңмен жақшырақ расходта. Өзің үйге барбай, күні-түн ұқтып айдап жүресің, бір жердің бұзылып қалса, очойып төлейсің да. Жөнеле мындай $5000 өткенде $5,500 төледім. Андан башта 1000, 2000, 3000 алар. Мелчил олып қатта крупный 5000, 10000 төлегенде қадим кедей, терчип кетеді. Бұзылып қалыпшы. Шына достар, мында қылып тұр жүктеп алдым. Эми ақырын айдай берейін, күтіп отырғанда кімден сұрайын башқа? Тұра, сілерден башқа ешкім жоқ. Сілер бере албайсыңар эми. Айла жоқ соғышшылдар. Арқасы жақшыле. Шу алды бір қызелат қылып өтеді да. Мына жерде бұлардыңша. Мына ол заправкасы екен да. Мен сілерге да бір заправкасын көргөзіп қойынша бекершілікте тұрған. Сілерден неге еттен мотор көріп қолы. Илгерки заправкасы екен да. Бұлар илгері. Мұнда қылып заправка қылышқан екен да. Илгерки заправка. Менден башқа ешкім албады. Мына біреудің үйі екен, мына гаражы. Жанында лес қылады. Американецтерден диқаншылықты келтіріп қойыткенде. Бұлардікі жақсы да. Только плюста да. Бізге ұқсап болбай қалды, құрчап қойды, шамал ұрып кетті, жамыр жауырды, албай қалды, арзан болды. Жоқ барды. Экономика күшті да. Мамлекет жардам береді. Проценттерін аз кредит береді. Анша-мұнша болбай қалса, кешіп қойды, көз жұмып қойды. Шо достар, мейлем айдайрайын, мән жоғын шықты да. Шынай достар. Так. Ба, орыстарда бір жақшы мақал бар ғой. Ума придет последний дегендей. Мына жіптерді тауып келіп байлайын деп аттым. Мен мына жаққа бір жерге барғанда шына жіптерді алып қойдым. Анал жақта ашып қарасам, мен илгері мұрын байқы закрытый трейлерде іштеп жүргенде мынандай драйвенде мынандай кішкене страптар бар еді. Бирок мұның башы мынандай илгичи жоқ та. Илгичи жоқ, мынандай ол илгичи емес. Кішкенекей ол илгичи емес. Бұл закрытый трейлердің içine креплениясы бар да, ошоға мынандай олып тұр кіреді. Мындай олып тұрчу. Ошондой страптан тауып алдым бірді. Bir жаңа bir eski varken ekonu. Bir жетпейді. Ama bak kişineki treylердің içine ele tardат да. Duvaldan duvalga çıkma için. Ekonu uladım. Ben görgözeyim. Ekonu uladım. Бұл жаңында мындай байлап тұрып. Aralı ekonu ulap тұрғанда тартып қойдым biraz da olsa. Biraz da olsa көңіл тоқ болады да. Şunday da işke жарап алған strapağın қачан işke жарайды. Men ne kılsam ki енді battım. Teşikten batıp ettim. Kişineki teşikten. Şuntip tartып aldım emi, жақсы oldu, emi көңіл тоқ. Emi arkasına 18 ton emi 40.000 pound'un barın arkasına жүктеп aldım da. Aldığa da жүктөш керели. Treylerге biraz жүк оор болып қалдық шойды. Emi таразаға барып тартып көріш керек та. Таразаға барсаң дағы $15. Бирок $15 тартпай қойсаң, қоқыстан перевес болып қалса дағы бәлі. Бирок қоқыс перевес болып қалды дейли. Қайырға барып жүртем, елдің бары жауып кетіп қалды. Қайырға барып жылдыртам. Вопрос та. О арқасындағы мен видео тартымдан оны баққа кетіп қалыппын да. Бақты тартып, нарық тартып, берек тартсылер, көргөсілермен сүйлөшіп жүріп бұл шап-шап жүктіп алып, жылып атқанда келіп қалып отпайым бұл. Ол осы эконы мына жерге қойдырып қойтылем. Biraz da olsa байлаған оңайлы, мына жерде мынандай бар эле жоон, азыркы окшоп кыйналбайт элем дегендейчи. Мыналар жабайын. Шеге көп сүйлөй бербестен айдайын, эми жаап байлап туруп жаап туруп айдайын деген. Теле алма баа экен. Жөнөдүм мында кыласы бисмилла депчи. Бакта машина жокпу карап коеюн. Жокпу карап коеюн. Мына пашаларды көрдүңөр да жусаң да кетпейт, аябай жирный. Бул жактын пашаларычы.
yakta жүрөт, газонду тебелеп. Алмаларды карала. Азыркы алмалар да. Ишe son saçını eкен, жаман сулуу экен. Мага 5-6 таны көтөрүп келип берди да. Жесем жаман ширин. Күн болса кечтеп атат мына. Бадып атат. Күн болса Кудай буйрса жөнөдүм. Мен азыр Мичигандамын, өзүм негизи Вирджинияга кетишим керек. 700 миля экен. 700 миля. Мунун басында айта коеюн, 2,5 миңге алдым ушул жүктү. Азыр мен эми 200 майл артка кетишим керек Чикагога. Барып тракты каратканы. Жолдо калып бир жерде мотор кармап, бирдеме болбой. Ошон үчүн Чикагога барып жасатып, андан кийин жолго чыгабыз. Бул жүктү биринчи күн жеткиребиз. Бүгүн жума күн. Жумага баргандар жумаңыздар кабыл болсун. Жумага барганда мага дуа кылышты унутпаңдар. Анан достор, мен эми азыр лабоюмдагы таза эмес, күн да кечкирип атат. Эртең тракты оңдоткон жерден башка видео тартайын. Бул видеону ушул жерден жыйынтыктайын дагы. Сиздер иншалла көрүп туруңуздар, а? Көрүп туруңуздар, эртең видеону шапта канча оңдоду, эмнесин алмаштырды, ошону башынан видео кылып, башынан тартып, башынан көргөзөйүн сиздерге. Андыктан биздин каналдан алыстабастан биз менен болуңуздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.